экинчи этаждан отуруп алып жүргөн жеп аткан картошка фрисин астыналарга белгиси, анан тарбия жоктук белгиси да. Доброту за слабость не принимай деп коет да. Бул жакшы боорукер адамдардын түптөлүшүнө биринчиден ата энесинин салымы чоң болуш керек. Assalamu alaikum. Кандайсыңыз? Жакшысы? Оразаңыз кабыл болсун. Силердики дагы. Рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, Солотова YouTube каналы Адамга адам керек кайрымдуулук долбоорун улантууда. Бүгүн дагы биз жардамга муктаж болгон үй бүлөгө барып өзүбүздүн жардамыбызды берип келебиз. Албетте биз жалгыз эмес, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн элибиздин эмгек сиңирген артисти Гүлжигит Калыков агабыз биз менен бирге барат. Гүлжигит мырза, орозоңуз кабыл болсун дагы бир жолу. Орозо кандай болуп атат быйылкы салыштырмалуу? Рахмат, силердики дагы кабыл болсун. Жалпы кыргыз элине, жалпы мусулман элине айтар элек, быйылкы Рамазан айы буюрса сонун өтүп атат окшойт. Жалпыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун, кылган тилектер, дуалардын баарын жаратканыбыз кабыл болсун. Орозо жылдагыдан жеңил өтүп атат буюрса. Жыл сайын эми жеңилден жеңил болуп баштайт. Кышты көздөй оратпайбызбы? Ооба. Кышка жакындаган сайын ар дайым жеңил болот. Көп жылдан бери кармаганга аракет кылабыз. Анан бир жылдары жайында кармадык эле, ошондо бир аз тоскоолдук жараткан. Баягы курсак ачпаса дагы аябай суусап, анын үстүнө ошол кездерде бул тактап айтсам бир 2016-жылдары болуш керек. Тренировкага да барып жүрдүм эле. Анан бир аз тоскоолдук болгон, бирок шүгүр көнүп эле сиздин баягы конкурстарга катышып жүргөнүңүздөн баштап эле баягы таланттан тышкары ырчыда дагы өзгөчө бир сапат, мындай кичпейилдүүлүгү деп айтып сизге дагы айтып калгандарын билебиз да. Негизи бул сапаттын жакшы эле жагы барбы же мындай жаман жактары да болуп кетеби? Ачыкча мына боорукер болуп, баягы кыргызда сөз бар го, боору барсаң боорго деген сыяктуучу. Эми кыргыздын ар бир айтылган сөзү жөн айтылбаса керек. Боорукер болуш керек деп ойлойм мен. Баягы россиялык кыйын боксер эмеспи, Николай Валуев деген айтмакчы, доброту за слабость не принимай деп коет да. Анын сыгарындай боорукерликтин эч кандай зыяны жок. Болгону гана ошол нерсе менен колдонгон, коомго зыян келтирген адамдар бар деп ойлойм да. Бул нерсе мен ойлойм, бул сапат адам баласына ошо бала кезинен баштап түптөлөт болуш керек депчи. Себеби адам баласынын өзүнүн түптөлүшү эле бул ата энесинен болуш керек деп ойлойм. Ата энеден берген тарбия, бала кезинен эмнени көрсө чоңойгондо ошондой бар эмеспи? Анын сыгарындай бул жакшы боорукер адамдардын түптөлүшүнө биринчиден ата энесинин салымы чоң болуш керек деп ойлойм. Ошондой эле коомго зыян келтирген адамдын түптөлүшүнө дагы кайра эле ата энеси фундамент ошолор буят болуш керек деп ойлойм. Анан алгач айтар элем ошол. Албетте боорукер болуш керек. Бул нерсе зыяндан пайдасы көп деп ойлойм. Анан жаштарды өсүп келаткан муунду боорукер, элге жардам бергенге умтулган, кичпейил болсо деп чакырат элем. Партнер нефтин сапаттуу майларын сиздер Кыргызстандын бардык аймактарынан таап алсаңыздар болот. Биз да мына шаардын сыртынан келе жатып эле мына ушул жерден май куйганга токтодук. Дүкөнгө кирсек, мына ушундай бурчка атайындагы аптечка уюштуруп койгон экен. Бул эң сонун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Үйдөн ушул балдарыңызга, кыздарыңызга тарбия берүүдө ушундай нерселерди өзүңүз жогоруда да айтпадыңызбы, ата энеси берет депчи. Өзүңүз кантип жеткиресиз мына ушул боорукерликти? Бул айтканга оңой болгону менен практикада аябай эле кыйын экен. Себеби мен ата энем менен кээде отуруп маектешкенде тамашалашып калам.
силерди тарбия берип балдарымды чоңойтуп алат болдум бекен депчи. Биздин негизи ата энебиз катуу кармаган да. Бала кезден эле шаарда чоңойсок дагы үй оокаттарын кылчубуз, жер тандашчубуз да. Анан кадимкидей чөп отоп, огородду карап, малина терип, карагат терип, коро шыпырып, кар көрүп, суу чыгарып, кадимкидей эле айылда өскөндөй эле чоңойгонбуз. Кийинчерээк бир 6-класстардан баштап болсо керек, жер тамдабай участок чоңдугуна байланыштуу ата энем үйгө мал жан алып келди. Анан кой кайтардык кадимкидей элечи. Айылда чоңойгондой эле көрдүк, чоңойдук. Бирок азыр ал шарттарды биздин балдарыбызга түзүп бере албайт экенбиз. Анын үстүнө биздин үй бүлөбүздүн ошо мен 5 бир тууганмын. 5 бир тууган тең колдон келишинче өзү ар кандай иштеди да. Себеби ошол учурларда ата энебиз бир аз кыйналып, финансылык кыйналып жашадык эле ошол малдарда. Анан ар бирибиз колдон келишинче бу аң сезим түптөлгөндөн баштап эле иш аракет кылганга аракет кылып аттык да. Агам бир талаада иштеп келеби, бир заводдо иштеп келеби, эжекелерим базар барып иштеп келишет. Мен дагы иним экөөбүз базардан чоңойдук да. Негизи эле жокчулук, кыйынчылык адамды тарбиялайт экен. Өспүрүмдөргө баягы өзүңүздүн балаңыз болобу тарбия берем десеңиз ошол кыйынчылык берип, кыйынчылык көргөзүп чоңойтуш керек экен да. Барчылыкта чоңойгон балдар тыйындын каяктан келет, ошол кийип аткан кийимдер каяктан келет, балким түшүнбөй калышы да мүмкүн экен да. Ошондуктан мен ойлойм, эмгек кылса эле, анан ошол эмгек менен эмгекти сүйүү менен тарбиялаш керек го деп ойлоймун. Өзүңүз көргөн ушул тарбияны балаңызга көрсөткөнгө аракет кыласызбы? Мисалы, ошол сиз айтып аткан нерсени азыр балдар негизи көрүп чоңоюп атабы? Айырмасы кандай? Өзүңдү ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө деген бар эмеспи? Балаңдын кичине кыйналганын көрсөң эле жаның сынат экен. Баласак окшойсуз. Аябай баласакмын ооба. Анан балдарыбызды биз келинчегим экөөбүз бир башкача эркелетип чоңойтуп атабыз азыр. Бирок азыр кичинерээк да балдарчы. Улуусу мисалы үчүн 6-да азыр. Эми ушул жакын арадан баштап айылга жиберип ушинтип баштайт окшойм. Ал эми быйылдан баштап ушул жумуш болсо жумушка жаным алып алып, мечитке барса мечитке алып алып, көбүрөөк жаным алып жүрчү болдум. Ошол көрсүн атасы эмне кылып жүрөт, каякта жүрөт, кандай кылат. Себеби дегенде ушул кызым экөө эле мен жокто келинчегим айтат экен да. Чогуу жүрүшсө эле ыйлакташып эле муну алып бер, тигини алып бер деп эле зертип эле ыйлашып эле айтат экен. Акча жок десе, акчаны азыр атама чалып сурап алабыз деп эле акчанын каяктан табыларын билишпейт да азыр. Кызым айтат экен, атамда акча көп деп, себеби алардан аябай эстес нерсечи. Сураса эле алып беребиз. Анан ушинтип келинчегим экөөбүз жакында ушул тууралуу сөз кылып калдык. Балдарга тыйынды көрбөспөйлү, алардын көзүнчө акча санабай эле, анан акчанын кандай табылышы, кандай табылат экени тууралуу маалымат берип, тарбия берип баштайлы деген бир чечимге келгенбиз. Буюрса ошол нерселер акырындан практика жүзүндө иштелип баштады. Ушул жанагы боорукердик сиздин мында өзүңүздүн бала чагыңыз же болбосо сиздин ушу жаш кезиңиздеги менен азыркы балдардын арасында мындай боорукердик мамиле бир аз дагы болсо көбөйдүбү же тескерисинче биздикилер бул сапаттан азыркы жаштар биздин көз карашыбызда алыстап баратабы, азайып баратабы? Менин көз карашым боюнча азыркы өспүрүмдөр, кичинекей балдар, булар орусча айтканда из баллоондай аябай эрке чоңоюп аткан балдар болуп атат деп ойлоп атам да. Себеби Кудайга шүгүр азыр заманыбыз оңолгонуна байланыштуу өзүңүздөр байкап атасыздар. Ар бир бала уюлдук телефон кармап алып, планшет кармап алып, каалаган учурда каалаган контентти көрөт, каалаганын кылат. Өзүңүздөр байкасаңыздар, биз бала кезде топуракта эшикте ойноп эле, чүкө ойноп эле, күрөшүп эле, бактарга чыгып кулап эле ошентип эле чоңойгонбуз. Анан азыр болсо кичинекей балдарды байкап көрсөңүз эшикке алып чыга албайсыңбы? Эшикке чыгып балдар менен ойно десең ушул гаджеттерге байланган сымал да. Анан кичпейилдик, адамгерчилик тууралуу кичинекей балдардын ошол мен көп байкайм. Кээ бирлер аябай эрке, тилди албайт, чалчаңдаган. Мисалы үчүн көчө күнү деле
ушу кайнагамдын кызынын туулган күнү болуп ошол жерге туулган күнгө анан ооз ачканга барган болчубуз. Ошо детская площадкасы бар неметкен, торговый центр. Анан кичинекей балдарды карасаң, экинчи этаждын отуруп алып жүргөн, жеп аткан картошка фрисин астыналарга ыргытып ойноп атат да. Бул эмненин белгиси? Бул токчулуктун белгиси, анан ошол тамакты сыйлабастыктын белгиси, анан тарбия жоктук белгиси да. Ошондуктан айтар элем, баягы азыркы балдарга жакшы көңүл буруп, ичпейилдикке үйрөтүп чоңойтуш керек деген ойдомун. Анан кээ бир балдарды көрөм, мечиттерден көрүп каласың, көчөдөн көрүп каласың, ушундай адептүү балдар бар. Ошолордун ата энесине таазым да. Анан бүгүнкү күндө дагы бир маселе бул телебиздин жоголуп бараткан сыяктуу көз караш бар да. Себеби бир 80% жаңылышпасам шаардагы мына Бишкек шаарын айтайын, калган жагын жакшы билбейт экем. Бишкек шаарынын мына ушул 10 жашка чейинки балдардын 80% орусча сүйлөп, ошол алыс кетпейли, мен үй бүлөмдө деле ошондой көрүнүш бар да. Кыргызча сүйлөсөң көбү түшүнбөйт, орусча чоңоюп жатышат. Анан ошол кыргызча сүйлөгөн, көбүнчө ушул карапайым үй бүлөдөн ушундай жакшы балдарды көрүп калдым, кичинекей балдарды. Келип чуркап келип, колдоп учурашып, улуу менен күчүнүн ортосунда субординацияны билет, тарбия көргөн балдар бар да. Бирок ошол эле учурда тарбиясыздарды көрөсүң. Эми айта албайм, азыр салыштырганда кыйын. Себеби биз кичинекей кезде деле андай балдар бар болчу, тентек балдар, тил албаган. Азыр деле бар, жакшылар деле бар болчу, азыр деле жакшылар бар дегенде. Взгляните по-новому на привычные вещи. Инновации, расширяющие твои возможности. Абсолютно новый Kia Sportage. Ушул ата энелерге эмне жетишсиз болуп атат? Мисалы, ушул тарбия берүүдө ата энелер кандай кемчиликтерди, өзгөчө аталар кандай кемчиликтерди кетирип атат? Бул эң биринчи кемчилик Бишкек шаарындагы кыргыз тилинде бала бакчалар, сапаттуу бала бакчалар аз да. Бул ошол чоң көйгөй болуп атат. Себеби дегенде мен баламды ушул бала бакчага беребиз деп бала бакча издеп баштаганда, алгач мен кыргыз садиктерин карадым да, кыргыз бала бакчаларын. Анан барсаң эле баягы билим берүү, тарбия берүү системасы бир аз начар да кыргыз садиктерде. Себеби сурадым да мен, эмне кыласыңар, балдар менен кандай иш аракет кыласыңар, кандай сабак бересиңер, дополнительный кошумча кандай сабактар бар десең, түшкө чейин ойнотобуз, түштө жомок уктат, түштө тамак жешет, анан жомок окуп берип уктатып коебуз дейт. Анан тургандан кайра ойношот дейт. Бул жарабайт да. Балага деген бул азыр өспүрүм балдар, булар губка сыяктуу да. Буларга азыр тарбия берип, китеп окуп, билим берсең, булар аябай жакшы сиңет да, ошо өзүнө сиңирип алат. Анан мен ошол бала бакчага, кыргыз бала бакчага бергенге туура эмес көрдүм. Себеби билим берүүсү, аң сезимдин өсүшүнө көп деле салым кошо албайт экенбиз да. Ал эми ушул орус тилдүү бала бакчаларга барсаң укмуш. Мен азыркы бала бакчам, ошо балдарым барып аткан бала бакча, майрам сайын булар жанакы детский центр Сейтекте арендага алып алышып, ошол жерде чоң представленияларды коюшат. Костюмированный представленияларды коюшат. Мисалы үчүн Оруска карата мен жакында балам баатырдын образында, кызым ковбойдун образында ошолор атайын костюмдерди тиктеришип, ырларды жатташып, англисче, кыргызча, орусча, андан тышкары тайквондо, шахмат секциялары бар экен. Ошолорду көрүп көз кубанат да. Анан бир минусу бар, бир кемчилиги. Бул орусча болот да. Ошо кыргызча ошондой өзүнө жакшы мугалимдерди, жакшы билим берүү системасын камтыган бала бакча болсо, Кудай жалгасын деп эле, акчасы кымбатыраак болсо да беришмекпиз. Көп азыркы учурда экинчи патриот байкелерибиз бар. Кыргызча бала бакча оңду көрө элекин дегендер. Ошол нерсе бизде ыксаган сыяктуу. Өзүңүз ушул бала тарбиясы жөнүндө да сөз болуп калды. Анан канча убакыт бөлөсүз эми? Ырчы болгондон кийин той бар, концерттер бар. Анан ушу балаңызга, уул кыздарыңызга ушул канча убакыт бөлөсүз ошол тарбия берүүдө? Колдон келишинче көбүрөөк убакыт бөлүүгө аракет кылабыз.
бирок тилекке каршы убакыт көп жетпей калат. Анан мисалы үчүн кээ бир күндөр болот, такыр бошсуң, ошол күндөрү чогуу ойнойсуң, чогуу пайдалуу нерселерди көрөсүң. Анан балдардын билим берүүсүнө чоң салымын кошуп жаткан бул биздин ата-энелерибиз. Ошо менин кайненем, балдарымдын тайнеси, ушу билим берүүсүнө салым абдан чоң. Дем алыш күндөрү ошол жака кетишет. Анан ошол жактан көп жакшы нерселерди үйрөнүп келишет. Мен улуу балам ушул 3 жаштан баштап эле, тили чыккандан баштап эле санаганды үйрөндү. Аябай ушул математикага, анан геометриялык фигураларга аябай жакын. Англис тилине жакын. Анан ушул кайненем аябай чоң салым кошту да, ушу 3,5 жашында англисче 1000ге чейин санаганды үйрөнүп алды да. Анан бүгүнкү күндө дагы аябай билимдүү, эрудированный бала да. Анан ошол көбүнчө тайнесинин салымы чоң билим берүүгө. Эгер айтар элем, эгер колуңар келсе, ата-энелер ошондой керек болсо оюнчуктар дагы сатылат да азырчы. Планеталарды изилдеген, ар кандай түстөгү фигуралар, ошол оюнчук алып атканда дагы кылдаттык менен мамиле кылыш керек экен да. Ошол баланын кандай жака способностьтери бар, кандай нерсеге шыгы бар, ошого жараша мисалы үчүн спортко болсо топ алып береспей, бир пайдалуу оюнчуктар менен алек болуш керек экен да. Мисалы үчүн биз кайненемдин үйүнө бала чакабыз алып кеткенде барганда, ошондой оюндарды жырга ойноп отурган болушат да. Анан бүгүнкү күндө балам 1-класска барайын деп калды. Оңой эле 3-класстын маселелерин чечет да азырчы. Ошол нерсе сүйүнүрөт. Эң жакшы. Мына Гүлжигит мырза экөөбүз сүйлөшкөнчө биз ушул үйгө да келип калган экенбиз. Бул жакта Жумаян деген эжекебиз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кыздын жалгыз бой багып берет экен. Ушул жака эми алып келген белегибизди берип коелу. Жүрүңүз. Өзүм боордон ооруйм. Боорум шишип кеткен, бооргондон лечение алып турам, жабыркап. Анан ошого детскийге бардыган, детскийден дары жакшы берем, мынакта бир частный клиника бар, жакшы кылат дегенен Кудай жалгап 700 сом төлөң деди, но жал жакта экен. Такси алып барып эле ушул менен кеткем. Дары жазып берди азыр. Анан үйдө жана эмне эле аппарат бар да, ошодон кылыңыз деп уже өпкөдөн отдышка болуп кармап дейт. Энеже ушул биздин ошо өнөктөшүбүз той бостондагы сизге мына ушундай пакет берип жүрдү. Анан жалпы мына ушул үйлөрүңүзгө бир аз оорураак эжеке. Биякта квартирада турасызарбы же? Квартирада турабыз. Мурун 2000-3000 болсо азыр 5000 кылып тыштаган. Квартирада турабыз. Мен өзүм бооруман жабыркап ооруйм. Өзүм больницада көп жыл иштегем. 2 жыл болду боордон ооруганыма. Жоон ишегим раковая клетка деп операция кылдырбай отказ берип койгом да. Ошодон азыр 2 жылдан бери клизма менен жашайм. Мен өзүм катуу ооруйм да. Жолдошумдун көзү көрбөйт. Ошо 1-чи группа. Бул кыздын кулагы укпайт. Ana bunu özüm eптеп чоңойтуп бала да 5 жаш 5 ай кылып койдум. Судриги туруп эле кармап калат. Анан азыр ушуга аппарат алып бергиле деп дагы жазып берди. Ускорый келгенче аппарат жардам берет, комага түшпөйт. Өткөндө 25 күн комага түшүп чыкканбыз. Азыр мына өз башым утуп атат. Азыр больницага алып барып, ошо судригин дарысын ичет левомитол. Ошо менен жаңы эле келдик, дарыларын жактыртып келдик. Сразу кармап калат да, бир жери ооруса эле кармап калат. А мен өзүмөн дагы главный ушул неберем ден соолукту ушунун диагнозун коюша албай атыр бала. Мен колуман келсе мен Россияга алып барып бирөө жардам берсе, Россияда врачтар жакшы карайт эле. Ушунун диагнозун коюп, ушу кызды жакшылап карап берсе жакшы болот эле балам. Ушу кызымды, неберемди. Эми мен коем жашым өтүп калды, мен эле ушулар кичине тынчып калгынча жашап турайын го. Анан негизи ошо да. Тилегиңиздерге жетиңиздер. Ойлогон максатыңыздарга жетиңиздер. Бизге берген кичинекей ушу оюңуздардан эмне чыгат берсе, Алла таалам силерге 1000 эселеп кайтарып берсин. Ден соолуктуу болуңуздар. Ата-энеңиздерге рахмат. Сиздерди тарбия берген. Ушу элим тынч болсун, жерим тынч болсун, эң главный ден соолук болсун. Ден соолук болсун, оразоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Мен айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип биз дагы жардамга муктаж бир үй бүлөнүгө барып, жардамыбызды берип келдик. Учурдан пайдаланып, мына ушул ишке бизге өнөктөштүк кылган Kia Кыргызстанга жана ошондой эле партнер нефть, анан Тойбос компаниясына дагы ыраазычылык билдиребиз. Сизге дагы рахмат учурдан пайдаланып, Гүлжигит мырза. Орозоңуз кабыл болсун. Эми сизден дагы ушул биздин кайрымдуу элибизге кайрылуңуз болсо. Урматтуу
мекендештер, карман орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ыйык Рамазан айында колдун келишинче ушул өзүңүздөр көргөндөй муктаж үй бүлөлөргө кайдыгер карабай жардамыңыздарды берсеңиздер чоң соопторду табасыздар деген ойдомун. Кайдыгер карабаган бир туугандар, мекендештер, байкелер ушул байкелерибизде ушундай муктаж үй бүлөлөрдүн реквизиттери абдан көп экен. Колдун келишинче жардам бергенге аракет кылыңыздар деп суранат элем.